Assalamu alaikum. Машина Кеч каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. 14 ноябрь 2021 жыл аптагүнгө жекшемби Ош шаарында Жапалагуна базарындабыз. Азыр сиздерге ушул мына байкаганыңыздардай навес астындагы унааларды тартуулап кетем мен. Kia Sportage. Камера. Экодинамик. Андай пароктор менен өзүн заводской. Антизанос, мультироль, круиз-контроль жок экен да. Пробеги 74.470 км, монитору планшет түрүндөгүдөй Android системасын кармайт окшойт. Старт-стоп, USB AUX радиомдору бар, 12 вольттон 180 вольтко которуу розеткасы, тоодон түшүү ассистенти жана драйв мод. Бул баскычы баягы спорт, норма жана эконом режимдерге которосуздар. Автофарлар, отуруштары кара кожада. Маалымат кагазын көрсөтөйүн. Жакындап эле көрсөтөлүк. 2017 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб дизель, $17,000. Кийинки уна BMW 5 серия болуш керек. Орталынан көрсөтөйлүч. Салону кара кожа, авторучник, подвескаларын спорт жана комфорт режимдерге которуу. Так, видеорегистратор 360 градус экен же камера. Здесь присоски дверей и задний подвой мониторлар бар. Так, старт-стоп. Ага, азда еси келип. Проекция есть, что ли, да? Присоска. Мынаки 4 эшиктери тең присоска бар экен. Мынаки жакындатып көрсөтүп атабыз. Көрдүңүздөр. Эшикти чала жапсаңыздар да өзү да мындай тартып алат. Мынаки арканкы жүргүнчүлөргө дагы мындай өзүнө персоналдуу мониторлор бар экен. Климатты дагы ушул жактан башкарсаңыздар болот. Жакшы, арканкы жүргүнчүгө да өтө комфорттуу экен. Мынаки капталында дагы заводской пардалар экен, көрдүңүздөр. Көтөрүлүп түшүрүлө турган. Баскычтары ушул жерде турат. 2010 кыймылдаткычын көлөмү $15,000. Айтмакчы, бул жакта дагы эс айтат, проекция бар экен. Проекция көрдүңүздөр бар. Карайып турган, сиздерге жакшы көрүнүп атат. Ошо проекция мынаки айнекте негизги керектүү маалыматтарды мындай лазер аркылуу көрүп алсаңыздар да болот да. Жакшы функциялардын бири. Жана дагы ушул адамга тиешелүү Mercedes-Benz E-класс 212 кузов ресайлинг 2015 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб, турбинасы бар экен. Так. Салонун көрсөтүп коеюн. Бул жагы мындай алюмин түстөгүлө оформление болгон, мына жыгач болуп турат. С Европы? Европадан экен. Алып келдик дейт. Россиядан эмес, Европадан. Жакшы. Так, анан байланыш номери ушул Mercedes-тики. Ушул эле BMW номерге чалып берет экенсиздер. 702 70 15 00.
Мерседес. Сколько ешка? 18, 18.500 доллар. Олды жазылып тұрады екен. Анан дағы, ушул адамга тиешелүү Toyota Camry 55 кузов, алдында партроник датчиктери турат. 2017 гибрид эмес экен. Партрониктер, люк. Партрониктерди өчүрүп жандыруу. Пробеги 87.500 км, монитор, навигациясы менен кошо, круиз контроль бар. Отургучтардын жылытуу системасы жана электропривод экен. Цена сколько? Камри сколько? 18.000 доллар деп атат. Дагы бир свежий келген унаа Кореядан. Kia Sorento. Номер дагы ал элек бизде атат. Эси партроник датчиктери, төртөө LED оптикалары жана бул жагында линза менен экен. Дискалар хром экен. Жакшы. Камера, партрониктер дагы. Бесключевой доступ, азыр эси жанында беришкен. Мында күзгү айнек аркылуу көрсөтүп берген. Круиз контроль, адаптивный круиз контроль экен. Жакшы. Так, тодон түшүү ассистенти, контроль паласы, контроль слепых зон. Наоборот, жакшы экен, аябай жакшы опциялары. Автофарлар, авторучник, климаты 3 зона алуу, мен оюмча, старт, стоп, монитор, навигация, бардык фарш деди го эси. 2019 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, 25.000 доллар. Chevrolet Malibu 2. 2016 кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, турбина бар, коробка автомат, 12.900 доллар. Салон бир көрсөтүп коелу. Мультироль, монитор бар, старт, стоп, антизанос, подлокотник. Отургучтары жөнөкөй ткань экен. Toyota RAV4 2017, кыймылдаткычтын көлөмү 2.5, гибрид экен да. Гибрид Кореядан. Гибрид системалар жакшы иштесе эле, батареялары, инверторлары жакшы болсо, жакшы. Өзү күйүүчү майда кичине үнөмдө жүрөт. Айрыкча шаардын ичинде гибрид аябай сонун айдаган. 80.542 км көрсөтүп атат. Старт, стоп, климат 2 зоналуу окшойт. Отургучтары кожа. 20 канча дедиңиз? 28.000 доллар, а? Так. Европадан алып келдиңиз. Бул Корея окшойт, а? Корея экен. Бул Lexus'та сизге тиешелүү? Буну канча дедиңиз? 28.000 доллар. RX 350. Бул да Кореядан? Жок. Европа. Европа экен бул. Кара кожа, электроприводто кожасы да аябай жагымдуу экен. Перфорация бар экен, значит, вентиляциясы да бар окшойт. Жайындасы муздак ысыктан да муздак жел жүрүп
да турат, салкын болуп турат. Авто фарлар жакшы. Уланта берели. Honda Jazz. Мындай английский глазкаларды коюп тур, неоновый. Туманниктер бар, обвестерде. 2004 кыймылдаткычтын көлөмү 1.3. Коробка механика. 500 000 сом. В принципе, баасын деле мында караганда жөндөр эле айтып атат. Жазып коюп тур. Азыр так. Assalamu alaikum. Кандайсыңар? Комплектациясын көрсөтүп коюна. 4 айнектен электро көтөрүштү. Электро күзгүлөр, бая жылытуу системасы менен кошо. Монитор бар экен. Камера койдуңарбы же койбодуңар? Камера жок экен, да? Коюп койсо болот бирок. Жакшы. Неме боло турган басында сурап коеюн, эми басы деле мындай принципе жакшы болуп тур да. 480 бүтүп калабы? Жакшы. Пробегин көрүп койлу, канча болуп калды экен? 216.600 километр, жакшы. Болду. 480 000ге бүтөт деп атат. Көрдүңүздөр ушу. Жас. Hyundai Sonata 2015, кыймылдаткыч көлөмү 2 куб, газ, коробка автомат, $10.500. Kia Morning 2016, коробка автомат, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6. 1 дегеним, кечиресиздер ооба. Мына салону. Канча болду баасы? $6.000. Мына дагы бир жаңы сөзү келген унаа. Kia K9. Мындай оптикаларда көрүп атасыздар, өзгөчө башкача. Бая адаптивный эмес экен оюмча. Адаптивный болсо ошондо электроприводдорду болот, оптикаларычы. Жарыкты мындай точно берип турат да. Руль бурулганга жараша фарларда бурулу берет. Так. Партрониктерди көрсөтүп болду, камера. Неме адаптивный эмеспи, фарлары жылбайбы? Бая рульду бурганда жылбайт экен. Ошондо адаптивный фарларда болот өзүчү. Так, 4 айнектен автофункциясы менен антизанос опцияларын көрүп болосуз. Дагы да бир кайталап кетейин, урматтуу көрүүчүлөр, ушул мен жеке өзүм айта кетейин, машина алып атканда сөзсүз түрдө бая комплектациясына көңүл бурамын. Заводдон баштап эле өзү комплектациясына жараша арзан, кымбат болуп чыгат. Ошого маани бериңиздер. Сырттан эле көрүп коюп эле болду, ушул сырты жакшы болсо эле болду деген ой тура эмес. Мындай рулдун жылытуу системасы, круиз контроль, адаптивдүү эмес экен. Старт, стоп, авторучник, кышкы режимдерде жүрүү. Сасы жакшы. Арканкы орундуктарын көрсөтөйүн. Бесключевой доступ бар. Арканкы жүргүнчүлөр дагы ушинтип климатты жана мультимедиасын дагы башкарса болот экен. Жакшы. Баасын канча болду эле эми? $17.500. Жакшы. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов. 2001, кыймылдаткыч көлөмү 3.2. Коробка автомат $11.000. Hyundai Solaris рестайлинг. Биринчи мында рестайлинг. 2014, кыймылдаткыч көлөмү 1.4. Коробка механика 550 000 сом деп атат. Эси
сүйлөшүп атат экен. Телефонду тоскоол жаратпай эле коюп, салонун көрсөтпөй эле коюп. Ушунун жанында Toyota Auris 2008 кыймылдаткычы көлөмү 2 куб, коробка механика, $6,500. Kia Morning. Да, ошол свежий эле келген окшойт. Кичине өзгөчөлөнүп жасалып турат. Бул Кореяда эле жасаса керек эле. 2018 кыймылдаткычы көлөмү 1 куб, коробка автомат. Партрониктер, бесключевой доступ, мына азыр жабык. Монитор бар, мультироль, круиз контролю менен, USB AUX разъемдору, мультимедиасында, рулю кожа, жылытуу системасы менен кошо, отуруштары дагы жылытуу системасы менен 3 режимде, жок 2 режимде экен. Подлокотник кожаный айдоочуда, ушундай дагы башка навороттор дагы бар экен. $10,000 деп жанында турган адамдардан сурасам, ошо $10,000 деди дейт ээси. Так. Кетип берели бул. Kia Sportage. $2017 кыймылдаткычы көлөмү 2 куб, дизель, коробка автомат. $15,800. Honda CR-V 3'tü да көрсөтөлү. Баасы жазылып турат, катар-катар шурналардын. Жакшы, мына эси жок болсо деле, баасы жазылса көрсөтүп коербиз биз дагы. 2008 кыймылдаткыч көлөмү 2.4, $12,500. Жана ушунун жанында мындай Sonata. Мында баасы жазылып турат. $2009 кыймылдаткыч көлөмү 2 куб. Газбы, бензинин билбейм. Коробка автомат $8,500. Видеобузду жыйынтыктап жатып, биздин каналдын ар бир видеолорун көрүп аткандарга лайк басып, комментарий калтырганды унутпоону айтып кетейин.